Саламатсыздарбы? Мен Каримбаева Мукарам Айдаралиевна, гуманитардык технологиялык колледжинин экономика кафедрасынын окутуучусу. Менин бүгүнкү окуй турган лекциям уюмдун мүлкүн калыптандыруу булактарынын бухгалтердик эсебинин практикалык негиздери сабагынан өздүк капиталдын эсеби темасы болмокчу. Мамлекеттик стандартта мүлктүн калыптандыруу булактарына бухгалтердик эсеп жүргүзүү пунктундагы компетенцияларды карап чыктык. Сабактын жүрүшүндө биз төмөндөгүдөй суроолорду карайбыз. Биринчи сурообуз өздүк капиталдын түшүнүгү жана түзүмү. Экинчи сурообуз уставдык капиталдын эсеби. Үчүнчү сурообуз башка капиталдын эсеби. Биринчи сурообуз. Капитал бул бухгалтердик эсепте кеңири колдонулган экономикалык категория болуп саналат. Өздүк капитал ишкананын менчик укугунда тиешелүү жана активдердин белгилүү бөлүгүн калыптандыруу үчүн колдонулган каражаттардын жалпы наркы. Өздүк капитал уставдык, кошумча төлөнгөн, резервдик капиталдардан, бөлүштүрүлбөгөн пайдадан жана башка резервдерден турат. Уставдык капитал уюштуруучулардын ишкананын анын мүлкүнө, аны түзүүдө, уюштуруу документтеринде аныкталган өлчөмдө ишмердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн акчалай түрдөгү салымдарынын жыйындысы болуп саналат. Кошумча капитал уюштуруучулар тарабынан уставдык капиталдын катталган өлчөмүнөн көбүрөөк салынган мүлктүн наркы, мүлктү кайра баалоодо наркынын өзгөрүүсүнөн келип чыккан сумма жана ишкананын өздүк капиталына башка келип түшүүлөрдү айтабыз. Резервдик капитал ишкананын пайдасынан мүмкүн болгон зыян жана жоготууларды жабуу үчүн бөлүнгөн өздүк капиталдын бөлүгү. Резервдик капиталдын өлчөмү жана аны түзүү тартиби ишкананын уставында аныкталат. Бөлүштүрүлбөгөн пайда ишкана же уюмдардын мүлкүн чогултуунун негизги булагы. Бул ишкананын бюджетке болгон салыгын төлөгөндөн жана башка максаттарга жумшалган каражаттардын кийинки калган дүң пайданын бөлүгү болуп саналат. Өздүк капиталдын курамында эки негизги түзүүчүлөр бар. Инвесторленген капитал, башкача айтканда, менчик ээлери тарабынан ишканага салым катары колдонулган капитал жана чогултулган капитал ишканада алгач менчик ээлери тарабынан авансталгандан көбүрөөк түзүлгөн капитал. Экинчи сурообуз уставдык капиталдын эсеби. Уставдык капитал уюштуруучулардын ишкананын мүлкүнө, аны түзүүдө, уюштуруу документтеринде аныкталган өлчөмдө ишмердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн акчалай түрдөгү салымдардын жыйындысы. Уставдык капиталды карап чыгууда биз негизинен акционердик капиталдагы уставдык капитал же башкача аталышы болгон акционердик капиталы жөнүндө сөз кылабыз. Корпорация же акционердик коом мыйзам алкагында баштапкы уставдык капиталын акцияларды сатуу менен түзүлгөн коом. Акция акционердик коомдун мүлкүнүн
ээлигине катыштыгын күбөлөндүргөн баалуу кагаз. Ага ээ болуу менен акционердик коомдун мүчөсү болуп, бир эле мезгилде менчиктик жана мүлктүк укукту алат. Акционерлер акционердик компанияга акцияларды сатып алуу аркылуу инвестиция жасашат. Директорлор кеңеши акционердик компаниянын жалпы стратегиясын, бюджетин аныктайт, дивидендтерди жарыялайт, администрацияны ишке тартат. Акционердик компаниянын күнүмдүк оперативдүү ишмердүүлүгүн жетектейт, жумушчу жана кызматкерлердин өздөрүнүн милдеттенмелерин аткарууну көзөмөлдөйт. Акционердик коом ачык жана жабык болуп, анын уставында фирмалык аталышында чагылдырылат. Ачык типтеги акционердик компаниянын чыгарган акцияларын коомдук жайгаштырганга жана аларды эркин сатууну жүргүзүүгө укугу бар. Ачык типтеги акционердик компаниянын акционерлеринин саны чектелген эмес. Жабык типтеги акционердик компания чыгарган акцияларын коомдук жайгаштырганга, башкача айтканда, аларды чектелбеген чөйрөдөгү адамдарга сатып алуу үчүн укугу жок. Жабык типтеги акционердик компаниянын акционерлеринин саны 50дөн ашпаш керек. Акционердик компаниянын менчик ээлеринин капиталы өздүк же акционердик капитал деп аталат жана баланста төмөнкүдөй түзүмгө ээ болот. Бекитилген капитал — номиналдык нарк боюнча чыгарылган жөнөкөй акциялар, артыкчылыкка ээ акциялар жана кошумча төлөнгөн акциялар. Башка капитал — бөлүштүрүлбөгөн пайдадан, акционердик компанияны колдоо жана өнүктүрүү үчүн зарыл болгон резерв капиталынан, активдерди кайра баалоодогу кошумча капиталдан турат. Акцияларды чыгарууда акционердик компания кээ бир чыгымдарга дуушар болот. Каттоо жыйноолору, мөөр, фондолук биржада листинг процедурасын өтүү чыгымдары, башкаруу кадрларын тартуу менен байланышкан ички чыгымдар, эмиссия проспектисин даярдоо чыгымдары жана башка чыгымдар. Мындай чыгымдар финансылык отчеттуулукта операциялык эмес ишмердүүлүктүн чыгымдары катары көрсөтүлөт жана 9590 башка операциялык эмес чыгымдар счетунда чагылдырылат. Ошондо дебит 9590 башка операциялык эмес чыгымдар, кредит 3190 төлөөгө каралган башка эсептер же акча каражаттары счетторунда жүргүзүлөт. Эгерде уюштуруу чыгымдары көп болсо, анда алар 2900 материалдык эмес активдер счетундагы кошумча, 2980 башка активдер счетунун дебитинде көрсөтүлөт. Мисал катары, уюштуруу чыгымдары 250 000 сом болду. Бул төмөндөгүдөй жазуу менен чагылдырылат. Дебит 2980 башка активдер 250 000 сом, кредит 3190 төлөөгө каралган башка эсептер 250 000 сом. Акционердик компания эки түрдөгү акцияларды чыгаруусу мүмкүн: жөнөкөй жана артыкчылыкка ээ акциялар. Жөнөкөй акциялар — бул ээсине добуш берүү укугун берген жана акционердик компаниянын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгына карата таза пайдадан дивиденд алууга
алуу укугу берген акциялар. Дивидендтер директорлор кеңеши тарабынан жарыяланат жана акционерлерге төлөнөт. Ошондой эле алардын өлчөмү бөлүштүрүлбөгөн пайдадан ашпаш керек. Дивидендтерди жарыялаган мөөнөттөгү бухгалтердик проводка дөмөндөгүдөй: дебит 5300, бөлүштүрүлбөгөн пайда кредит 3540, төлөөгө каралган дивидендтер. Артыкчылыкка ээ акциялар добуш берүү укугуна ээ эмес, бирок туруктуу дивиденд алууга, компаниянын жоюлуусунда активдерге укук берет. Ошондой эле жөнөкөй акциялардын ээлеринин алдында дивиденд алууда приоритетке ээ. Жайгашкан артыкчылыкка ээ акциялардын саны коомдун бардык акцияларынын санынын 25%-нан ашпаш керек. Номиналдык наркка ээ акцияларды чыгаруу төмөндөгүдөй чагылдырылат: дебит 1100, акча каражаттарынын счеттору, кредит 5110, жөнөкөй акциялар, кредит 5120, артыкчылык берилген акциялар, кредит 5210, кошумча төлөнгөн капитал. Төмөнкү мисалды карайбыз. Максимум компаниясы 2019 жылдын 1-декабрында карызга сатуу үчүн жазылууга 10 сом баада номиналы 5 сомдук 10 000 акция алды. 27-декабрда жазылуучу 7 000 акцияны төлөдү. Бул төмөндөгүдөй бухгалтердик жазуулар менен коштолот. 1-декабрь 2019 жыл жазылууну каттоо: дебит 1910, 100 000 сом, кредит 5111, 50 000 сом, кредит 5210, 50 000 сом. 27-декабрь 2019 жыл төлөөнү каттоо: дебит 1110, 70 000 сом, кредит 1910, 70 000 сом. 2019 жылдын 31-декабрында бухгалтердик баланстын акционердик капитал бөлүмүндө төмөнкүдөй маалымат пайда болот. Акционердик капитал: жазылуу боюнча жөнөкөй акциялар 50 000 сом, кошумча төлөнгөн капитал 50 000 сом, минус уюштуруучулардын жазылуу боюнча карызы 30 000 сом, акционердик капиталдын баары 70 000 сом. Төлөнүп бүткөндөн кийин төмөнкүдөй проводка берилет: дебит 1110, 1210, 30 000 сом, кредит 1910, 30 000 сом. Дебит 5111, жазылуу боюнча жөнөкөй акциялар 50 000 сом, ал эми кредит 5110, жөнөкөй акциялар 50 000 сом. Ушуну менен мен бүгүнкү сабагымды жыйынтыктайм. Теманы бышыктоо үчүн суроолорду караңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.